Президентибиз Садыр Нуркожоевдун визитинин алкагында чоң маселелер чечилди. Өзгөчө Бишкек шаары үчүн жемиштүү визит болду деп ойлойм. Себеби биз ошол жерге мындан 3-4 ай мурда 1000 автобус алганга контрактка кол койгонбуз. Быйыл ошол заводду барып да Садыр Нуркожоевич өзү көрдү. Ошол корпорациянын директору менен, жетекчилери менен жолугушту. Заводдун кандай кубаттуу завод экенин биз баарыбыз өзүбүз көрдүк. Биз азыр 30% ошол акчадан котордук бүгүнкү кездеги ошо контракттын негизинде. Анан биз дагы сурандык, ушу автобустардын баары тең быйыл 500 келиш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, эми Садыр Нуркожоевич көзөмөлдөп атат. Мүмкүнчүлүк болсо, жылдын аягына чейин баары келип калышы да мүмкүн. 500-ü быйыл келет. Андан тышкары ошол 500 автобустан башка дагы бизде өзүңүздөр билесиздер, Европейский банк развития менен, Азиатский банк менен да биздин 2-3 жылдан бери келаткан инвестиционный проекттер бар. Ошонун алкагында 120 электробус келиш керек. Ал да быйыл келет. Электробустар дагы Кытайдын электробустары. Анан кийин газомоторный автобустан дагы 100 келет. Ошондо жалпы жөнүнөн быйылга ошо 800 автобус толугу менен келет.